Баходур Ишанкулов Лейлек районундагы Баластан балдар билим берүү чыгармачылык борборунун мугалими. Ал 2022-2023 окуу жылындагы мектептен тышкары кошумча билим берүүчү мыкты мугалим сынагынын республикалык этабында 1-орунду ээледи. Баходур Ишанкулов Баткен облусунан биринчиликти алып, 7 дубандан тандалып барган мыкты мугалимдер менен сынакта өзүнүн мугалимдик компетенттүүлүгүн көрсөтө алган. Быйыл 2023 мыкты мектептен чыккаркы уюмдарынын мыкты мугалими катары ушул республикалык сынакка катышып келдим. Бул сынакта республикабыздын 7 дубандан өзүн эң мыкты деп өзүгө ишенген мугалимдер чыгышып, ошол республикалык сынакта алар менен өзүбүздүн билгичтигибизди, өзүбүздүн педагогикалык компетенттүүлүгүбүздү көрсөтүп, ушул сынакта жарыштык. Мына Кудай Таала насип кылып, ушул сынактан 1-орунду ээледим. Бул жеңиш бир гана менин жеңишим эмес. Албетте бул биздин бүткүл Лейлек районубуздун Баткен областынын жеңиши деп эсептейм. Ошондой эле ушул конкурста, ушул сынакта мени колдоп, кубаттап турган кесиптештериме терең ыраазычылык билдирем. Майрамдык иш-чарага билим берүүнүн ардагер мугалимдери жана кесибинде ийгилик жараткан агартуучулар чакырылган. Лейлек районунун акими Канимет Осмонбеков билим берүү кызматкерлеринин майрамы менен куттуктап, мугалимдик кесиптин ардактуулугун, келечек муунду тарбиялоодогу чоң жоопкерчилигин белгилеп, сыйлыктарды тапшырды. Мынакей бүгүнкү күндө билим берүү тармагында кандай деген өзгөрүүлөр болуп атат, кандай деген ийгиликтер болуп атат. Ошонун ичинде биздин Лейлек районунда дагы жүрөк сүйүнтөлүк кубана турган иштер болуп атат. Андан тышкары мынакей биздин ардактуу агайларыбыз отурат, эжелерибиз отурат. Биздин баба кулабабыз бир нече жылдар бою билим берүү тармагына кылган эмгеги үчүн даңк медаль менен сыйланып отурат. Бул дагы биздин райондо жайгашкан билим берүү тармагында кызмат кылып аткан эжелердин, агайлардын сыйлыгы деп эсептесек болот. Бардан мурда мен Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусуна кантуу өкүлү Абдикарим Карбековичтин сиздерге майрамдык чоң өзүмдүн жылуу саламын жана түшүктүү кыйын ишиңиздерге терең таазим эткен саламны жеткирип коюшка уруксат этесиздер. Бүгүнкү күндө биздин районубузда 2200дөн ашуун мугалим, 300дөн ашуун тарбиячы эмгектенип жатат. Билим берүү бөлүмүнүн жана жеке өзүмдүн атымдан жалпы педагогторду, кесиптештеримди кесиптик майрамы менен чын дилимден куттуктап, аларга мыкты ден соолук, иштеринде чыгармачылык ийгиликтери каалоо менен дайыма жаш жеткинчектерге татыктуу таалим тарбия берип жүрө беришине тилектешмин. Билим берүүгө кошкон зор салымы үчүн бир катар агартуучулар тандалып, президенттин Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы, алкыш барактары жана билим берүү тармагынын өнүгүшүнө зор салым кошкон. Келечек муунга татыктуу тарбия берип келген мугалимдерге мыкты мектеп, мыкты бала бакча, мыкты насаатчы мугалим, мыкты жетекчи, мыкты мугалим, мыкты тарбиячы сыйлыктары берилип, диплом жана акчалай белектер тапшырылды. Бүгүн билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирин Лейлек райондук комитети, ошондой эле Лейлек райондук билим берүү бөлүмү менен биргеликте мугалимдер майрамынын райондук кечесин өткөрүүдөбүз. Бардык ушул убактан пайдаланып, бардык билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктап кетейин. Саамалыкка жалпысынан район аймагынан 200дөй мугалим чакырылып, профсоюз уюму тарабынан сый тамак уюштурулган. Иш-чара маданият кызматкерлеринин концерттик программалары менен коштолду. Айбегим Набиева, Бакыт Заитов, Баткен жаңылыктары.